Номер 47 Бардин Саяпов атындагы орто мектебинин окуучусу Темирбаева Арукия. Мен Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акын деген чыгармасын айтып берем. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу элдер дүрбөп эле калып, андан көп өтпөй эле топтолушту. Акыл насаат суроо үчүн Чыңгыз Айтматовдун чоң энесинин боз үйүнүн алдына топтолушту. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө, үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр өлүп калыптыр. Айылга чабармандарды жиберишет. Эртеси алар менен кошо сары чачы орус киши да келет. Жылкычылар аны эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көп алектенишет. Мал доктур болсо аң-таң болуп айгырдын оозун ачып көрөт. Же бир тырыктын, же бир жаракаттын изин таппайт, андан башы катат. Биздин жылкычылар болсо орусча билбейт, айтайын дейт, тили жетпейт. Айла кетип, колдору менен да жаңсаттай ийишет. Бирок баары бир болгон окуяны түшүндүрө албай, амалдары курулат. Тиги орусча, кыргызча билсечи, же биздикилер орусча билсечи. Ал кезде эки тил билгендер өтө сейрек учураган. Чыңгыз агайыбыз адатынча эле достору менен ойноп жүргөн. Анан чоң энеси келип, жүрү, улууларга тилмеч болосуң деп жетелеп жөнөдү. Сары чачы орус киши, саламатсыңбы деди. Чыңгыз агайыбыз дагы орусча «Здравствуйте» деди. Сен мага жардам бергени келдиңби? Сен абдан акылдуу бала окшойсуң деди. Бул чоң аттын өлүп жатканын карачы. Мунун кантип өлгөнүн сен мага түшүндүрчү деди. Анан элдердин арасынан бир аксакал келип, улум, сен бул кишиге мынтип түшүндүр. Биздин тоолордо улуу чөптөр көп өсөт. Ошону жеген жылкылар зарланып өлөт. Биздин жылкылар аны таанып жебейт, жолобойт жанына деди. Бул болсо айгыр тааныбай жеп алыптыр деп түшүндүр деди. Анан Чыңгыз агайыбыз сары чачы орус кишиге, биздин бул тоолордо улуу чөптөр көп өсөт, аябай көп өсөт. Жерлик жылкылар болсо аны таанып жанына жолобойт. Бул айгыр болсо билбей жеп коюптур деп бат-бат айтты. Мал доктур эми мен түшүндүм, азаматсың деди. Анан чоң энем дароо эле кой союп, меймандоо башталды. Чыңгыз агайыбыз боз үйдүн тегерегинде ойноп жүрдү. Анан ичкериге чакырышты. Ичкериге чакырганда улуулардын бири майлуу жилик тартты. Сен акылдуу бала экенсиң, ма сенин туканың бул деди. Чыңгыз агайыбыз сүйүнүп кетип, жиликти алды да эшикке чуркап чыгып, достору менен бөлүшүп жеп коюшту. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акысы жилик болгон. Молодец.